Assalamu alaikum, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу дин аалымдары. Бүгүнкү жыйыныбызда дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын долбоорун талкуулаганы чогулуп олтурабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул мыйзамга кошумча түзөтүүлөр киргизилип жатат. Буга чейин урматтуу дин аалымдары менен бир нече жолу чогулушуп пикир алмаштык элек. Дин аалымдарынын сунуштарын дагы кабыл алдык. Алымча кошумчалар болду. Макулдашылган акыркы варианты сиздерге таратылып берилген. Бүгүнкү жыйында дагы бир жолу дыкат карап, электен өткөрүп, жет өлчөп, бир кесип, кеңешип кескен бармагы оорубайт дегендей, анан жогорку кеңешке жиберели деген сунушум бар, мыйзамдын долбоорун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерге сөз берердин алдында ушул мыйзамдын долбоорунун тарыхына азын оолак токтоло кетейин. Мындан 2 ай мурда дин иштери боюнча комиссия бул мыйзам долбооруна кошумчаларды киргизүүнү сунуштаган экен. Ал демилге дароо эле сын пикирлер менен коштолду. Коомчулукта ар кандай ар түрдүү пикирлер айтыла баштады. Чынын айтуу керек, арасында радикалдуу пикирлер да болду. Бийлик дааватты жок кылганы жатат, эми молдолордун оозун жабабы деген сыяктуу сөздөр айтылды. Ушундан улам мен дароо эле бул мыйзамды долбоорун өз колума алып, дин аалымдары менен кеңешүү үчүн жыйындарды өткөрө баштадым. Бир топ жыйындар өттү. Биз светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпейбиз. Ал эми динчилдер болсо мамлекеттин иштерине кийлигишпейт. Муну жакшы билесиздер. Мындан ары деле ошондой болот. Буга чейин ошо дин иштерине кийлигишпегенден кийин муфтият тармагында эмне болуп жатканына көп деле көңүл бурган эмес экенбиз. Ичинен көрүп билгенден кийин өкүнүчтүү бир нерсеге күбө болдум. Муфтият тармагында да, дин тармагында дагы башаламандыктар бар экен. Биринин сөзүн бир укпай, муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийүү деген таптакыр эле жок экен. Жөнөкөй сөз менен айтканда, дин тармагында улак тартыш уланып келаттыр да. Өзүңүздөр билгендей, 2010-жылдан 20-жылга чейин дагы мамлекеттик бийликти башкаруу бутактарында улак тартыш болуп келген эле. Анын кесепетинен мамлекетибиз чачырап кетебиздеганын өзүңүздөр жакшы билесиздер. 2020-жылы баш мыйзамды өзгөртүп, бардык мыйзамдарды ага дал келтирип, бийлик түзүмүн иретке келтирип койдук элек. Анын натыйжасында көрдүңүздөр, дароо эле тартип орноп, мамлекетибиз өнүгүү жолуна түштү. Мына ушул сыяктуу эле дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдарды да оңдоп, толуктап, түзөтүүлөрдү киргизүү менен муфтиятка жардам беришибиз керек экенин мен көзүм жетти. Муфтиятты, анан аалымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Аалымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында мисалы Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлигише албайбыз, бирок жөн гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да. Ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле. Кыргызстандын аймагында ислам динин кармангандар бир гана муфтиятка жана аалымдар кеңешине баш ийип, алардын чечимдерин мыйзам катары аткарганда гана тартип, ынтымак болмокта. Ал эми ынтымак болбосо, ынтымагыңар болбосо эч кандай ийгилик жарата албасыңыздарды аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мамлекет өздөрүн исламчылбыз деп, исламга жаманып алып кээ бир жарандарыбызды радикалдуу багыттарга жетелеп кеткендер менен күрөшүп, аларды камап жатабыз. Бирок бул эми мурдатан эле 30 жылдан бери эле келаткан мамлекеттин иши. Бирок камоо жолу менен мамлекет бул көйгөйдөн арыла албасыбызды, андайлар менен күрөшүүдөн майнап аз болорун байкадым. Ошондуктан муфтиятты күчтөп, аалымдар кеңешине жардам берип, силер аркылуу радикалдарды оң жолго Ханафи мазхабына салса болоруна көзүм жетти. Динге жамынып алып, радикалдуу кадамдарга баргандарды мындан ары мамлекетти аралаштырбай, муфтият менен аалымдар кеңеши тарбиялап, даават айтуу менен оң жолго салышыңар керек экен да. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин
Kançaлаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдардагы WhatsApp группалар аркылуу мисалы саат баланчада мечитке чогулгула, дааватчы келди, даават уккула десеңиздер, заматта чогулуп калышат. Азыр эми ар бир айылда мечиттер бар да, ар бир айылда ошо WhatsApp группалар бар. Дегенде эми урматтуу жыйындын катышуучулары кезек-кезеги менен сиздерге дагы сөз берейин. Ар бириңиздердин колуңуздардагы мыйзам долбоору боюнча дагы кандай алымча кошумчаларыңыздар болсо, тартынбай айтыңыздар дагы. Бул азырынча долбоор гана. Долбоорду ар тараптан талкуулап, жакшылап бышырып алып туруп, анан жогорку кеңешке жиберели деген сунушум бар. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон Алла Тааланын ысымы менен, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу журт башчыбыз, Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин эле дин тутуу эркиндиги дагы колго алдык. Мына ошол мезгилде дин саясатында тажрыйбабыз аз болчу. Мына бүгүнкү күнгө келип жетип, бүгүнкү күндө ошол дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү долбоорду алымдар кеңеши менен талкуулап, муфтият кызматкерлери талкуулап, чындыгында 2008 жылдагы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жоболордун ичиндеги дин жаатындагы сунуш пикирлер алмашуу учурдун талап экендигин көрүп баамдап жеттик. Чындыгында биз көзөмөлсүз бир эркиндикке көнүп калыптырбыз. Могул жаңы кабыл алынып жаткан дин тутуу эркиндиги мыйзам долбоорунда көбүн эсе моюн сунууга, тартипке чакыруу, ошол эле мезгилде бир максатта, бир демде динди тутунуу маселеси коюлуптур. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден Алла ыраазы болсун. Бул долбоор талкууга чыккандан кийин дароо дин алымдарын чакырып, тегерек стөлдүн үстүндө байма-бай жыйындарды өткөрүп бердиңиз. Бунун натыйжасында биз алымдар кеңеши, ошондой эле дин алымдарыбыз, жамааттын башында турган устаттарыбыз болуп, баардыгыбыз биргеликте бүгүнкү күндөгү дин тутуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун баардыгыбыз биргеликте, бир тартипте, ынтымакта баардыгыбыз кабыл алдык. Эч кандай сунуш пикирлерибиз дагы жок. Мына биз кечетен бери бул долбоорду кайра талкуулап, жаңы вариантын биз бүгүн баардыгыбыз баш бириктирип, ынтымакта, бир тартипте, бир максатта буйруса баш бириктирип келип отурабыз. Рахмат. Дагы кимдерде сөздөрүңөр бар? Сунуштарыңыз болсо, пикирлериңиздер болсо ачык айтыңыздар. Максат ачы, сиздер сөз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, уссалату уссаламу аля расулиллах. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чакырганыңызга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Алла Таалам ооматыңызды берип, бийлигиңизди түптүү куттуу кылсын. Алла Таалам ыраазы болсун. Мен бул жерде тактоо иретинде мына жерде насаатчы деп, мурда үгүтчү деп келдик эле. Ушуга бир Кайсы статьянын пунктун айтып койсоңуз. Мына азыркы жаңы мага колума тийген боюнча 3-чү берене 4-чү пунктта. 4-чү подпункт насаатчы. Насаатчы депчи. Ушул жерде ушул акырында мындай деп атат, каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны. Анан бул жерде тактоо иретинде сурагым келип атат да. Бул карапайым жөн эле калк, кичине динди үйрөнөм, намазды үйрөнөм, өзүм кичине оңдойм деп 3 күнгө, 40 күнгө, бир 4 айга ушундай убакыттар чыгат да. Ошолорго тиешелүү же мындай дин алымдары аттуу баштуу үгүт насаат кылып, интернетте ошолорго же жалпысына, эгерде жалпысына эле болуп кала турган болсо, анда биздин жарандарыбыз бул жердеги насаатчынын бир топ немелери бар да, жогорку
билим диплому керек, каттоодон өтүш керек. Ушулардын бардыгына кичине мындай карапайым калк кыйналып калбайбы деген бир оюм. Эгерде ага кирбейт дей турган болсо анда проблема жок. Эгерде бардыгы ушу насаатчыга кирет дей турган болсо, анда кичине мындай ыңгайсыраак болуп калабы деген сунушум. Урматтуу Садын Кожоевич, урматтуу алымдар, бул маселе боюнча өткөндө биз алымдар менен дагы бир сыйра отуруп туруп тактап чыкканбыз, үгүтчү болчу буга чейин. Азыр эми насаатчы кылып бул жака киргизилип атат, ошол алынган сунуш пикирлердин натыйжасында. Бул жерде сиз айткандай карапайым калкка тиешеси жок. Бул ошол именно фатва берип, например, YouTube канал, WhatsApp, соц тармактарда өздөрүнчө чыгып алып туруп фатва берген учурлар көбөйүүдө да. Ошолордун ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу максатында киргизилген берене булчу. Анан могу ылдый тарапта өзүңүз көрүп турасыз, 7-чи подпункт ошол эле ушул эле берененин 7-чи подпунктунда карасаңыз, диний ырым-жырымдарды өткөрүү, коомдо салт катары түптөлгөн диний ырым-жырым жана чогулуштарды кошпогондо. То есть бизде салт болуп калган дин таратуу ыкмалары аларга вообще тиешеси жок бул нерсеничи. Сен тагыраак айтчы мына, мен азыр толук жооп ала алган жокмун. Максат ажы деле ала алган жок окшойт. Мына насаатчы деп. Бул жерде жанагы мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны дейт. Молдолорго тиешелүүбү же жанагы чыгып насаат айтып жүргөндөргө да тиешелүүбү деп сурап атасыз да сиз, туурабы? Мындай бизде жалпы эле кичине дин үйрөнөм деп чыгат да. Кичине таратты үйрөнүп алайын, социалдык, экономикалык, үй бүлөлүк абалдан кыйналган адамдар кичине өзүнүн мешиттерге барып жатып алып насаат айтат. Ошол жерде дарат үйрөнөт, намаз үйрөнөт. Анан кийин Кудайдан коркуш керек экен, ынтымак болушубуз керек экен деп кичине аз-маз чакырат. Ошого да тиешелүү же азыркы мындай аттуу баштуу көрүнгөн фатва бере турган алымдарга эле тиешелүү дейм да. Ошол разница. Термин чоң болуп атат да. Насаатчы деген сөз бул үгүтчү деген сөздөн жогору статусту ээлейт. Насаат деген сөздүн мааниси насаат айтат, акыл айтат, үйрөтөт, билимин таратат. Ага интернеттен, массалык маалымат каражаттарынан, мисалы үчүн бүгүнкү күндө сиз, Садыбакка Сажы, мына силерде жүрөт. Ошол билими бар адамдар гана элдерге ислам динин жайылтууга акугу бар деп атабыз. Ал эми бардык жарандар жана сиз суроо берген мечитке барса, мечитке барып өлүм житимдерде Куран окуса, жана ресторандарга барганда Куран окутпай, аларды бардык эле барып кимди чакырып келсе ошол окуй берет. Бирок насаал айтып, акыл үйрөтүп, фатва берип, динди жайылткан адамдар билимдүү болуш керек, статусу жогору болуш керек, ошон үчүн насаатты деп жазылчу. Ал эми насаатчыга ошол зеленый свет карточканы муфтият берет. Алар текшерип, бул жарайт, бул жарабайт деп, ошол тартипте отпайсызбы? Бул мыйзам тартипке келтирет деп. Мына тартиптин башаты ушул. Толуктоо иретинде дагы бир маселе бар бул жерде. Эгер дин тарат насаатчы бир жердин имамы же болбосо бир жерде мугалим, мударис болуп иштесе, медреселерде, например, да, или катардагы эле бир кызматкер болсо, муфтияттын системасында, ал автоматтык түрдө каттоодон бошотулат. То есть официальный представитель молдолук кылса мечитте же болбосо райондун имамынын карамагында иштесе же казиятта иштесе, медресе иштетсе, расмий диний кызматкерлер автоматтык түрдө каттоодон бошотулат. Түшүнүктүү. Так, сиз Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Нурдинов Бактыбек Сарбагышевич, бул жерде бир эмени тактап коеюн дегем. 11-чи берене 4-чү пункт. Жерде медресе, мечиттерде имамдарды шайлоо боюнча кабыл алынган муфтияттын чечимдерди кынтыксыз аткарууга тийиш деп турат. Ошол жерде шайлоо делип калыптыр. Эмне дегенде бизде шайлоо бир гана алымдар кеңеши, муфтий, борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы шайланат. А могу имамдар, мечиттин мүдүрлөрү бул назначать этилет. Ошо шайлоодо эгерде бул кирип калса, кийин анда имамдарды шайлап калабызбы деген. Туура айтып атат да, туура айтып атат. Ошол жерде эме деп жазсаңыздар, медресенин мүдүрлөрү жана мечиттердин имамдары шайлоо эмес бул жерде, ошону алып койсо болот да шайлоо. А то шайлоо дегенде карама каршы болуп калат эмеге. Дароо эле оңдогулу азыр. Абдыман Апкары, Алдындар кеңешинин мүчөсү. 6-чы берененин 5-чи эмесиде диний окуу жайларда жалпы орто билим берүү 11-чи класс жөнүндө мыйзамдарга ылайык алар билим алгандан кийин окууга укуктуу дейт да. Ушунда 9-чы класстын базасын бүткөндөн кийин
профтехучилищаларга аялдар балдар кетет да, лицейлерге. Ушул жерде диний окуучуларга да 9 класстан кийин көп жерде кабыл алып атабыз да, ушуну 9 класстан кийин кабыл алсак деген маселе. 5-пункт өткөндө айттык да, ошодон калып турду. 6-беренин 5-пунктун айтып атасызбы? Ооба. Так, дин комиссиясы. Айтчы 11 класста 9 класска деп коелу дейт. Бул негизинен биздин билим берүү. Бул маселе негизинен билим берүү мыйзамында биздин ошол жакта уже камтылып калган да. 11 класстан баштап класс деп айтылып калган да уже. Баягы медресе, анан университет, ислам университеттерине кетет. Анан экинчи жагы бар, бул жерде бала толук калыптанып элек дагы, анан негизги биринчи мындай базовый билимдерин, диний билимдерди алып алгандан кийин 11 класстан кийин уже баланын психологический эмеси полностью калыптангандан кийин барса жакшы болот. Базовый билимди алып алгандан кийин анан кете берсе болот деп. Ошондой сунуштун эмеси менен, ошондой максатты көздөп 11 класс калган болчу. Ошо билим берүү мыйзамында ушундай барбы 11 класстан кийин? Камтылган уже. Анда ал жакты дагы өзгөртүш керек болуп калат да. Максат ажы сиз. Бұл жерде мен жеке ойым, биздеги конституция боюнча милдеттүү жалпы негизги билим менен орто негизги билим да. Милдеттүү баягы жалпы негизги билим 9 эле да. Милдеттүүсү. Ал эми орто билим болсо, бул укуктуу. Анан эң негизинде көбүнчө ата-энелер бала кичине чоң болуп 10-11 класс болуп калганда кылмышкерлик, каракчылык, бузукулукка кетпес үчүн балдарын медресеге берет. Ошол моменттен ошон үчүн мына жердеги жалпы конституциянын талабына деле жараша болот. Бул 9-дан кийин болсо жакшы болмок. Ал максат амла, ал маселе бизде бул жерде каралган мыйзам долбоорундачы. Вот жана биздин балдарыбыз секцияларга барышып атпайбы? Спорт секцияларыначы. Ошол сыяктуу эле бизде, например, орто мектепте окуп аткан биздин балдар орто мектептин окуусун бүткөндөн кийин абеттен кийин 1-2 саатка билим алууга, диний билим алууга укуктуу. Ал нерсе каралган. Бул негизги диний билим алуу, жогорку диний билим алуу максатында кетчүлөргө айтылып атат да, 11 класстан кийин кетсин депчи. Сиз айтып аткан маселе ал бар. Базовый религиозный образованияны алыша берет. Курстарга барышып элечи. То есть бул мыйзам жогорку окуу жайга, жана ислам университетине бара турганда 9-дан эмес 11-ден барсын, бүтүп алып барсын деп атабыз, э? Ооба. Ана Куран жаттайм дегендерге медреселерге эме жок да бизде, барып атпайбы, жаш балдар окуп атат. Алар окуп атат, ал маселе жок. Даже 1 класстан барса деле ага эме жок. Каршылык жок ага. Медреселерге барып окуганга негизи каршылык жок. Биз ага каршылык көрсөтпөйбүз ага. Каршылык жок энди. Бул ошо жогорку окуу жайларга экен да. Диний жогорку окуу жайларда деп кошуп койсоңор да болот экен ушул жерин. Могу жерде. Жакшы болмок. Диний жогорку окуу жайларга деп койсо кошуп жакшы болмок. Жогорку деп койгула, кошуп койгула могу жерден. Жогорку деп деген сөздү диний жогорку окуу жайларда деп койгула, ошондой эле түшүнүктүү болот калганы баары. Так, эң аягындагы бир. Саламатсыздарбы? Жана маселе көтөрүлүп кетти, жана медреселердин мүдүрлөрү деген маселеге. Ошол жерди биз турай тутабыз, светтик мамлекет болгон үчүн медреселердин мүдүрлөрү дебестен диний окуу жайлардын жетекчилери деп айтсак, бул бардык дин тутумчулардын диний окуу жайлардын жетекчилерине арналат бир. Эки, мусулмандарда деле медресе эмес, институттар бар, мисалы. Болот. Ошондуктан диний окуу жайлардын жетекчилерин, мечиттердин имамдарын деп, анда молдолорун деп. Болду, анда ошентип койсоңор болот экен. Тактоо иретинде мына 12-чи беренеде 1-чи пунктта. Диний окуу жайлар борбордук башкаруу органынын муфтият балансында гана болушу керек деп. Эми бул бая юридикалык жак го. Анан кийин мен ушул жерде сунушум көзөмөлдү бекемдеп, анан кийин бая лицензия жана башка анысы деле азыр госкомиссия муфтиятта көп көзөмөлгө кирип атат. Ушуну муфтияттын балансында болбой эле, мечиттер муфтияттын балансында болуп, бирок частный, жеке менчик бирөө кура турган болсо, анын муфтият маалысына өткөрүп берип койсо, кийин мындай ишмердүүлүккө суу сап деле мындай эмеле болуп калат да, суу эле калат. Ушул жерде мен жеке өзүндө эле калса деп айтат элем. Дегил бир эме болуш керек да, пирамида, бийлик. Мисалы биз силерге берип атпайбызбы, муфтият менен аалымдар кеңешин күчтөгүлө деп атабыз.
кыйын аалымдардын баарын киргизгиле ошол жака деп атабыз. Анан баары бир эмеге баш ийген туурада. Мисалы мен өзүм барып алып айылыма барып туруп бир медресе салып алып туруп анан бирөөнү коюп алып бул менин медресем, анан мен эч кимге баш ийбейм, сага бербейм деген бул туура эмес болуп калат да. Мен да мечит салгам, ал убакта баягы 2000-жылдары эле атамдын көзү тирүү кез. Дароо эле ошол жылы өткөрүп бергенбиз. Мынакей деп туруп баардык документтерин бүтүп салып, мына мечит муфтияттыкы деп туруп, областтыкы деп. Анан молдолорду да ошол област койгондо бир эме порядок болуш керек да, тартип болуш керек да. А то колунда бар адамдар көп да бизде республиканын баардык булуң бурчунда мисалы. Анан ар бир айылда эле барып алып, же болбосо бир район центрине барып алып, салып алып эле анан өзүм башкарам, бул менин өзүмдүн медресем болот деп ар ким өзүнчө башкара берсе анда кандай болуп калат анда. Бул жагынан сизге макул эмес мен анда. Ал медресе салабы, мечит салабы, Алланын ыраазычылыгын алайын деп салып атат да. Анан алып анан менчик мечит кылып алсак анда болбой калат да. Ошону салып мынакей деп туруп, Аллах көрүп турат. Мына деп туруп мечитке өткөрүп бериш керек, то үстүгө муфтиятка, балансыңа коюп берейин мына деп туруп. Ошондо эки эсе сообун алат. Салып бергени бир сооп, өткөрүп бергени экинчи сооп болот да, мына деп. Эң туура, президенттин айтканы эң туура. Жана 4-чү статьянын эшик кагуу боюнча бир талкуулап коебузбу? Ал боюнча пикир кандай? Бир пикирге, бир орток пикирге келдик, туурабы? Дин таануу максатында диний багыттагы объекттерди кошпогондо. Бул тууралуу урматтуу Садыр Нуркожаевич бир канча жолу сиздин алдыңызда кизинче бетарчылыкта кылып койдук, канча эме кылыпчы. Анан баардыгыбыз муфтият, анан башка алымдар менен деле келишип бир пикирге келгенбиз. Иншалла. Анда бир жерге подпункт кылып киргизип койсо болобу, мындай кандай десем, мечитке чакыруу тыюу салынбайт деп конкретно. Жок, мечитке вообще тыюу салынбайт, мечитке чакырууга. Анан азыр жаңы мындай заманбап 21-кылымдагы технологияларды пайдаланып атат да, туурабы? Мына жана айтып атат, сиз мисалы үчүн WhatsApp аркылуу канча деген, жүздөгөн, миңдеген кишилердин жүрөгүнө такылдатып атпайсызбы? Обязательно эшикти такылдаткан ал эми азыркы актуальность 21-кылымда анын эң биринчи эле максаты, философиясы баягы Кудайды эстетүү да. Мына азыркы жаңы коммуникациянын шарттары менен толук кандуу ушул жанагы тиги даваттын омурткасы десе, азыр современный омуртка бар, мына бүт жайылса болот. Үнүңөрдү, главное үнүңөрдү, сөзүңөрдү, ниетиңер элге жетип атат да. Дагы кандай кошумчаларыңыздар бар? Замир кары айтыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, урматтуу жыйындын катышуучулары. Ошо мыйзам долбооруна 2 ай болду. Бардыгыбыз талкуулап, канчалаган бир кеминде эле бир 40-50 жолу чогулуш болду окшойт. Өзүңүз деле 4-5 жолу ошо ак үйдүн ичинде мындай мыйзам талкууланбаса керек деп ойлойбуз. Анткени баягы динге болгон урматыбыз, сый урматыбыз, диндин назиктигин да сыйлап атабыз деп ойлойм. Акыры келип электенип отуруп ушу долбоорго токтолуп келип атабыз бардыгыбыз. Анча-мынча биз айталы дегенде мына аалымдарыбыздын баардыгы айтты. Эми ошо толук макулдашып бүтүп калдык окшойт. Буга чейин дагы ар кандай жамааттын лидерлери муфтиятка чакырып, алар менен телевидениеге дагы сүйлөдүк. Эми мындан кийин элибизди дагы ыраазы кылгандай, анан Алла Тааланын дини дагы баягы өнүктүрүүгө ар бирибиз салым коссок, ошон үчүн ар бир аалымдардан ушул жерде журт башчыбыздын астында да суранарыбыз, бардыгыбыз буга аракет кылып бир нукка келгенден кийин элге болгон насаатыбызды айтып, анча-мынча кайрылууларыбызды айтып, ошо боюнча бириге турган болсок, иншалла ошо мыйзам менен бардык диний ишмердүүлүгүбүздү тактап алабыз, мындан кийин тартип болот деген ойдобуз. Буга чейин өзүңүз айткандай тартипсиздик дагы болуп келген. Ошо мыйзам менен бардыгы тартиптелет. Биздин коомубузда дагы динди ошо мыйзамдарыбызга ылайык жашайт деген ойдобуз. Ошону дагы сизден суранарыбыз, бардык аалымдарыбызга кайрылып, жана телевидение аркылуу элибизге дагы кайрылууларды ошо камсыз кылып берсеңиз деп бир сунуш айтмакчы элем. Алла разы болсун баарыңыздардан. Рахмат. Дагы барбы башка маселелер? Так, Садыбек Хасач сиз. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын менен баштайм. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мыйзам өтө мыкты. Мен бир нерсени суранып кетет элем. Россия жергесинде жашап жаткан биздин мекендештер
тиякта балдары мектепке, бакчага жаштан баргандыгы себептүү кыргыз тилин дээрлик унуткан. Анан атайын кыргыз тилин үйрөнүш үчүн айыл катенесине жөнөтөт экен бияка жайкы салууда. Анан ошодон пайдаланып суранып атышат да бизден. Ушу жайкы салуудан пайдаланып биз мечитке берсек болобу балдарды жайкы эс алуу учурунда окуу лагерлерине деп. Анан ушул мен көрбөй атам да мына жерде лагерь уюштурулуп калып атат да бизден муфтияттын уруксаты менен жайкы салууда. Анан тияка октайлы десе башында сөз сүйлөнүп өтпөдү. Ар кандай агамдарга кирип балдар кичине кыйналып атышыптыр. Ата-энелерине баш ийбей, кече мен Россияга бардым эле, ошолор талап кылышты. Ошону бир жөнгө сала аласыздарбы? Бизге бир шарт түзүп бере аласыздарбы? Биз эми 3 айда гана ушу бошоп калат экенбиз. Анда дагы эгерде биздин жумушубуздан баягы эмгек эргөөсү болуп калса, ошондо балдар өзүнө барабыз, болбосо жөнөтүп беребиз. Анан балдарыбыз көзөмөлдө болуп, эч кур десе бир ай бою салт сананы, үрп адатты, кааданы, анан кичине бир Куран окуп келип алса, биз үчүн жакшы экен, биз качан кетебиз бул жактан деп ушинтип атышат. Ушул жерде азыр мен лагерь жөнүндө көрбөй атам да. Эртең ошону мыйзамга жазганга туура болобу, болбойбу лагерь? Ал аны мындай өзүбүз эле мындай эле уюштурсак, мыйзамы жок элечи, муфтият уюштурса, мисалы, биз шарттарды түзүп берсек, бунун эч кандай жаманчылыгы болбойт, зыяны болбойт. Эми баягы мектепте окуган балдарын алып жиберип, бияктан сабак окутуп, кичине динге үйрөтүп, анан ыймандуулукка чакырып койсок деп атабыз да. Аны бул мыйзамга киргизгенде ал лагерь уюштуруу деген бул мыйзамга кирген болбой калат да. Аны өзүбүз эле кылалы. Ага биз эч каршылыгыбыз жок. Эң жакшы. Рахмат. Алла колубуздан келген жардамыбызды беребиз ага. Рахмат, чоң рахмат. Барбы дагы кошумчалар? Болуп калды окшойт, э? Анда эгерде дагы үйгө баргандан да карайсыңар да, жатып алып, бир сыйра шашпай карап, анан кийин эми акыркы вариантын дин комиссиясы менен Алмамбет сен жоопкер болчусуң бул мыйзамга. Экөөңөр бардыгын азыркы алымча кошумчалар менен толуктап туруп алып келгиле. Анан бир сыйра бардыгына кайрадан дагы таратып бергиле. Анан болду дегенден кийин анан мен кол коюп анан кийин жогорку кеңешке жөнөткөндөй бололук. Акыркы вариант. Жарайт. Эми бул жерде урматтуу дин аалымдары, биз сиздерге жардам гана берели деп атабыз. Биз сиздерди бир мындай бир ар болгула, бери болгула деп башкаруу эмес. Мына дин комиссиясы менен өткөндө муфтиятты дагы отургузуп кабинетиме чакырып алып туруп, Замир Кары да катышты өткөндө дагы, Алмамбет бар элең, экөөнү айттым. Биз силерди башкаруу эмес, дин комиссиясынын милдети, координация кылуу. Эгерде туура эмес динге кетип бараткан болсо, мындай бир коркунуч жаратып аткан болсо мамлекетке, анда ошол жагынан гана. Атак силер буларды баягы башкарып алып, ары бол, бери бол, мындай чечим чыгар, тигиндей чечим эмес. Биз чечимди бүт муфтият менен дин аалымдарына берип атабыз. Мен жана сөзүмдүн акырында айтайын деп атканым, могу күчтүү биздин аалымдарды да аалымдар кеңешине киргизбейсиздерби? Бир мындай бир кулак болуп туруп, бир пирамида болуп туруп, анан кийин мына муфтият менен аалымдар чечими кеңеши кандай чечим чыгарды ошону аткар деп туруп, баарын мынтип туруп үстөлдү бир уруп аткардырбайсыздарбы? Ошондо биз дин тармагын бир укмуш калыбына келтирип алган болот элек да. Эч кандай бир хизбут тахрир, якын инкар, мисалы якын инкарлар аябай мындай радикал болушат турбайбы булар аябай? Берки хизбут тахрирлар да ошондой болот экен. Биз бир эле кыргызбыз го. Бир эле мусулман динин ханафи мазхабы менен эле кетпейли. Ошолордун баарын өзүңөрдүн алдыңарга алып келбейсиңерби? Аалымдар кеңеши менен муфтияттын алдына. Ошого сиздердин көмөк. Биз күч колдонуп аларды камап, анан аларды неме кылгандан көрөкчө силердики тезирээк дагы сиңет да аларгачы. Тезирээк силер бура аласыңар да ошону. Ошон үчүн могу аалымдар кеңешине мына Максат ажыны, Токтомушев, Садыбакас Бөлүп ажыны, Нурулло шейх дейт, Абдурахман шейх дейт. Мен буларды интернеттен көп көрөм. Насааттарын көп карап тыңшайбыз. Миллиондогон көрүүчүлөр бар. Анан ушуларды дагы киргизбейсиздерби? 21-дин арасына же болбосо 25 кылып койгула, же 21-дин арасына киргизгиле. Эми бул менин эми сунушубуз, эми силердин ишиңерге кийлигишпейбиз го, конечно. Кандай шайланат, кандай коесуңар, мен деле билбейм муну. Просто аалымдар кеңешин алсам, ошо 21 киши бар экен, мен жокторун айтып атам да. Бир ынтымакка келбейли. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак болсоңор, бир муштун болсоңор, тез эле иретке салып коебуз бат эле. Урматтуу Садыр Кожоевич, мен ошол сизден алгачкы сөздү алып, бардыгыбыз Кудайым буйрса мына ынтымакка келдик. Ушул долбоорду талкуулап, комиссия түзүлүп,
Siz bir neçe жолу жыйындарды өткөрдүңүз, бизге аябай чоң таасир берди. Сиздин астыңызда дагы биз кичине адепсиздик болуп сүйлөп алдык, бирок баргандан кийин ошол аалымдар кеңешинин аалымдары, баардык аалымдарыбыз ушул долбоордун алкагында буюрса бир тартипке, ынтымакка, достукка келип калдык буюрса. Баары жакшы болот. Рахмат. Анда месе жыйынтыктайлы, жыйынтыктардын алдынан да дин комиссиясы менен Алмамбет азыркы бүгүнкү сунуш түшкөн сунуштарды оңдоп, толуктап жанагы жерге анан кийин ошол сунуш берген адамдардын кол койдуруп туруп анан мага алып келгиле мыйзамды. Ар бир бетине кол койгула. Анан сунуштары кандай сунуш түшсө биз кабыл алдык да ошонун баарын. Так ошондой кылып туруп, анан кол койдургула. Мисалы, Максат ажыдан түштү, Садыбакас ажыдан түштү, дагы четте отурган Калпак, сиз жаш баладан. Андан түштү, дагы кимдерден түштү? Сизден түштү, Бакыт мырзадан түштү. Ушуларга кол койгузуп алып туруп, мынакей бүттү деп туруп алып келгиле, анан мен акыркысын оформить этип туруп, анан жөнөтөлгө аппараттан. Анда жыйыныбызды жыйынтыктайлы, келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Алла ыраазы болсун. Ишибиз алдыга жыла берсин. Тынччылык болсун.